Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар бул видеону сөзсүз түрдө сактап достор менен бөлүшүп коюңуздар. Себеп деген керектүү маалымат болот. Негизги чет элдик жарандар, мигранттар Россия Федерациясына киргенде негизги эки документ керек. Бул миграционный учет, регистрация деп коет жана эмгек келишим, трудовой договор. Андан тышкары, андан дагы керектүү документтер бул ИНН жана СНИЛС. Ошо ИНН СНИЛСты кантип алабыз, эмне үчүн керек, кайсыл жерден алабыз? Негизи көп мекендештер бизге кайрылып атат, ошол боюнча самозанятый боюнча, СНИЛС боюнча, ИНН боюнча чыгарылыш кылып бергиле деп бүгүн ошол ИНН жөнүндө сүйлөшөбүз. ИНН бул тактап айтканда индивидуальный номер налогоплательщика. Силер эмгек келишим түзсөңүз дагы, машина алсаңыз дагы, машина сатсаңыз дагы, кредит алсаңыз дагы негизде ошо ИНН керек сөзсүз түрдө. Расмий иштеген кишилердин баарына ошол ИНН керек. ИННди негизи көп учурда мекендештер ортомчулар аркылуу сатып алат. 1,5–2 миң рубль төлөйт. Бирок андан тышкары бекер эле алса болот, ошо кандай алышты мекендештер билбейт. Биринчиден, ар бир райондо налоговый бар. Силер кайсыл райондо жашасаңыздар, кайсыл райондо регистрация болсо, ошол районго барып налоговый службага эле барасыңар дагы, ал жерден силерге бланк берет. Ошол бланкты толтуруп туруп, бүт документтерин бүт баарын тапшырасыңар. Бирок эң негизгиси загранпаспорт болсо, сөзсүз түрдө паспорттун дагы переводу керек. Ошо перевод менен документ тапшыргандан кийин 5 жумуш күндүн ичинде силерге ошо ИННди кагаз түрүндө присвоенный номер менен силерге чыгарып берет. Андан тышкары налог .gov.ru мен азыр ссылкасындагы сайтында киргизип коем. Ошол жерден заявка подавать этип, мен азыр видеосунда киргизип коем. Ошол жерден тапшырсаңыздар болот негизде. Бирок көп учурда барып алганда оңоюраак болот. Себеп деген документти инспектор кабыл алгандан кийин 5 жумуш күнүнүн ичинде силерге кайрадан чыгарып берет. ИННди сөзсүз түрдө алганга аракет кылыңыздар. Себеп деген 2025-жылдын 1-мартынан баштап ИНН жок эч кандай бир келишим дагы, эмгек келишим дагы, зайым дагы жана сатсаңыздар дагы, сатып алсаңыздар дагы движение жок болот. Ошон үчүн ИНН бул регистрация жана эмгек келишимде эле расмий документ болуп калат. Ошону дагы алганга эске алыңыздар. Көп мекендештер ишкана ачып атат, ООО ачып атат. Ошонун негизинде ИНН бул сөзсүз түрдө керектүү документ. Негизде суроолор болсо, ошо ИНН тууралуу кайсыл жерден алабыз, эмне алабыз, ушул YouTube каналдын сөзсүз түрдө астына комментарий жазып койсоңуз, ал жөнүндө дагы өзгөчө чыгарылыш кылабыз. Документтерди легалдашып, документтерди баарын тууралап, ошо ишкерликти алектене бериңиз. Көрүшкөнчө мекендештер.